Кыргызстанда эми оор жүк ташуучу унаалар менен жолдо жүрүүгө акы төлөнө баштайт. Жогорку кеңеш жол фонду жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун кабыл алды. Анын негизинде күйүүчү майдын акциз салыгынан жана автоунаалардын каттамына акы төлөтүүнүн эсебинен каражат түшүп турат. 6 жыл ичинде 1 чакырым жолду басып өтүү үчүн 12 сом салык төлөнүшү мүмкүн. Долбоор Кыргызстандын аймагында жол тармагын өнүктүрүү үчүн каржылык ресурстарды түзүүгө багытталган. Анда демилгечилер бензин жана дизелдик отунга акциздик салык 2026 жылга чейин жыл сайын тоннасына 2 сомдон кошулуп турарын айткан. Мындан фондго алгачкы жылы 2,4 миллиард сом, 2026 жылы 14,4 миллиард сом түшөрү жазылган. Ал эми 2022 жылдан тарта жүк ташуучу унааларга 1 чакырым үчүн 1 сомдон төлөтүү сунушталган. Жыл сайын 1 сомдон кошулуп 2030 жылы 10 сомго жетет. Мындан биринчи жылы 500 миллион сом, эң акыркы жылы 4,5 миллиард сом жыйналат. Министрлер кабинетинин токтому чыкты декабрь айында. Ага ылайык жол фондуна келип түшкөн каражаттардын 50% республикалык бюджеттин эсебинен калган 50% жол фондуна бөлүнө тургандыгы айтылууда. Кыргызстанда 1,5 миллионго жакын автоунаа бар. Анын ичинен жүк ташуучулар 213 миң. Жүктөрдүн басымдуу бөлүгүн автоунаалар ташыйт. Ош шаарындагы оор жүк ташуучу унаалардын айдоочулары өлкө аймагында стандартка жооп бере турган жолдордун жоктугун айтат. Жаңы мыйзам долбоору ишке кирсе, күйүүчү майдын жана жол акынын ташылуучу жүктөрдүн баасы өсүшү мүмкүн экенин айтып, бул жолку жолго акы төлөө мыйзамы ашыкча дешет. Автобом жок бизде. Түз жүрө турган жол. Казакстанды былтыр көрдүңөр. Ошо тегиз бетонка жолдорунда мисалы үчүн платный кылабыз дегенде ошол жолду дагы каршы чыккан элдери. Ошондой жолго. Ал деген экинчи категориядагы жолго чыгышталар. Биздеги 3-чү категориядагы жол ам жок да. Бул бизде мамлекет айтып атат, ал экинчи категориядагы мына жибек жол, ош бишкек жол деп. Ал мына Кочкор атадан Жалал абадка чейин жасалып атат, ошол жасалып аткан жолго өзү 3 жыл болду. Жол фонду Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин карамагында иштеп, эсеп палатасына отчет берет. Финансы министрлиги тарабынан көзөмөлдөнөт. Экономист Эрлан Камалов жолдон түшкөн акча каражаты буга чейин багыттуу пайдаланылбай келгендигин айтат. Жол фондунун Транспорт министрлигинин карамагында болуусу ишенимге суу себерин кошумчалады. Анткени Транспорт министрлигинде ири коррупциянын очогу бар деген негизде. Министрлер кабинетине баш ийиш керек деп эсептейм. Себеби Транспорт министрлиги бул мурдатан бери көп коррупциялык схемалар менен атагы чыккан министрлик болгондуктан бул министрликке берүү менимче туура эмес. Ошондой кыска жолдор салынат дагы, атайын жүк ташуучу машиналар жүрө турган жолдор, трассалар болуп, ошол жерге кадимкидей мындай жол акы төлөнөт да. Бирок бул өтө аз сумма болуш керек да бул. Транспорт министрлиги Чүй облусундагы айланма жолу, Өзгөн шаарынын айланып өтүчү жолу жана түндүк-түштүк жолунун туннелине жана эстакадалык көпүрөсүнө дагы акы төлөнөрүн билдирди. Ошондой эле буга чейин альтернативалык Бишкек-Карабалта Чалдабар жолуна дагы акы алынары белгилүү болгон. Аталган жол фондунун жогорку кеңештин депутаттары Нурбек Алимбеков, Улукбек Ормонов, Акылбек Жапаров, Алык Карашев жана Султанбек Анарбаев демилгелеген. Исак Туратбеков, Кайбыл Авазбек уулу, Ош ТВ.